Ош шаарынын тургундары бул күнү Ак Бура дарыясынын үстүнө курулган подиумдун бүтүшүн чыдамсыздык менен күтүшүп, улам жаңы курулуп жаткан курулуштар менен таанышып турган. Бул күнү жайкы сахнанын ачылышын алдын ала билип 5000 чукул көрүүчү келди. Иш чарага расмий өкүлдөр катышты. Премьер-министр Сапар Исаков Ошко келип, Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев, шаардык кеңештин төрагасы Жапарбек Орманов, өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Таалайбек Сарбашев подиумдун кызыл тасмасын кести. Андан соң Ош мэри сөз кезегин Сапар Исаковго берип, ал шаардыктарды жаңы курулуш объектисинин ачылышы менен куттуктады. Биз жакшы жаңылыкты ачып отурабыз. Мен абдан сыймыктанып атам ушу менен. Себеби ушу жайкы сахна, Ак Буранын үстүндөгү жайкы сахна бул уникалдуу сахна. Себеби Борбор Азияда мындай сахна жок. Ошондуктан мен баарыңарды, урматтуу мекендештер, ушул жаңылык менен куттуктайм. Ошондой эле Айтмамат Кадырбаев Ош шаарынын инфраструктурасы жылдан жылга жакшырып бараткандыгын, мындан ары шаарда курулуш революциясы уланаарын билдирди. Максатыбыз шаардын көркүнө көрк кошуу, келечекке умтулуу аракетибиз ишке ашып, жайкы сахнанын курулушу аякталып, эшиги ачылып отурат. Ошондон улам шаардын көркүнө чыгарып, шаардыктардын жана шаардын меймандарынын купулуна толгон келечекте маданий массалык иш-чараларды байма-бай өткөрүүгө жол ачкан жайкы сахнабыз элибизге кут болсун, шаардыктарга сүйүктүү эс алы жайына айланып ак жолтой болсун деген каалоо тилегимди билдирип кетүүгө уруксат этиңиздер. Расмий иш-чарадан соң түнкү сахнага ылайыктуу жаштардын бии көрүүчүлөргө тартууланып, атактуу бийчилер бийлеген соң сахнага Керим Турапов чыгып, кыргыздын жүрөгүндө Ошу бар аттуу чыгармасын аткарды. Кезеги менен сахнаны адүскөй дизайнерлерден, этнос стилдеги улуттук кийимдеринин коллекциясы эледи. Кыз ажары коллекциясы, жана ошондой эле жаңы деп коллекциясы. Ал эми Ак Бура дарыясынын үстүнө мыйзам чегинде биз ошол көргөзмө аянтчасы менен жөө адамдар өтө турган өткөрмө катары ошол көргөзмө аянтчасын кошуп, долбоорлоо менен ушул адамдардын ошол маданий иш-чараларды өткөргөнгө, андан башка ушул элдер келип өздөрүнүн ошол башка бир көптөгөн ушул бир маданий иш-чараларды өткөргөнгө ушу жакшы шарттар түзүп берүү ушул биздин милдет болгондо. Идеянын келип чыгышы ушу биздин башкармалыктан биз өзүбүз эскиздик долбоорунан бери биздин башкармалык иштеп чыкты. Иш-чарада белгилүү ырчылар өз өнөрүн тартуулады. 200 комузчунун коштоосунда концерттик программа көпчүлүк көрүүчүлөрдү суктандырды. Ордолор, кыргыздын улуттук нукра системасына жасалган дагы мындай жакшы салтанаттуу кечелер уюштурулса жакшы болот деп ойлойм. Биз жаштар аябай кубанычтабыз. Бизге абдан жагып жатат. Себеби бизге биринчи жолу Ош шаарында Кыргызстан боюнча эле бул подиум ачылып жатат. Биз абдан сүйүнүп жатабыз. Анан дагы эң өзгөчөлүгү бул подиумдун Ак Буранын үстүндө болгондугу. Оюмча бул жакшы го. Басканга дагы аябай удобный, ыңгайлуу. Ошо мэрибизге ошо ачып берген үчүн чоң рахмат. Мындай биринчи жолу болуп атат Ошточу. Сапар Исаковго рахмат чоң. Бул Борбор Азиядагы эч жерде жок биринчи подиум. Жана ал Бишкекте эмес, биздин Ош шаарыбызда ачылып жатат. Биз аябай кубанычтабыз. Дайрянын үстүнө курулган подиум көпүрө маданий эс алуу иш-чараларды өткөргөн өзүнчө жай болот. Анда улуттук маданий көргөзмөлөр, концерттер, маданий салтанаттар белгиленип турат. Курулуштун тендерлик баасы 16 миллион 400 миң сомду түзөп, узундугу 60, ал эми туурасы 40 метрди түзөт. Бүгүнкү майрам биз үчүн өтө кубанычтуу, ошого жетиш дагы өтө көп болду. Бунун эң негизги материалдары биз бул террасный доска деп коет. Террасный доска бул Чехияныкы, чек менен Москва менен кошулгон. Бул аябай суукта дагы, ысыкта дагы жарылбайт. Эчтик мындай сапаты аябай жакшы. Акыркы 3 жыл ичинде Ош шаарында 3 чоң көпүрө курулуп пайдаланууга берилди. Алишер Набаев көчөсүндөгү көпүрөнүн курулушуна бөлүнгөн каражат максаттуу жана үнөмдүү пайдаланылып, үнөмдөлгөн акча каражатынын эсебинен Исанов көчөсү менен Ленин көчөсүн бириктирген көпүрөнүн, Сай бой жана Тилеке Баатыр көчөлөрүн бириктирүүчү көпүрөнүн жана жаңыдан пайдаланууга берилген жайкы сахнанын курулушу ишке ашты. Адыл Акжол уулу, Айбек Үстөн, жаңылыктар.